Адам баласы үчүн эң чоң бакыт бул балалуу болуу эмеспи? Акыл ойду аңкарган наристе жыты кандай керемет. Арман дүнүйө, жаш бөбөктөр ыйлабасынчы, оорубасынчы, кыйналбасынчы. Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фондуна Алтынбек аттуу инсан уулуна тез арада операция керек экенин айтып кайрылды эле. Баламды биринчи 5 айында биз УЗИге түшүргөнбүз. Ал УЗИден баары жакшы деп, баары ден соолугу жакшы деп чыгарып берген. Бирок биз дагы 32 неделя өтүп, убакыт өтүп келип, 9 айында 8 айларында ушундай эмеге түштүк, УЗИге. УЗИге түшсөк, Доплерге түштүк. Доплерден баарын көрсөттү. Башында суусу бар экен, белинде грыжасы бар экен деп баарын айтып берди. Баарына даяр болгула, врачтар менен кеңешкиле. Баланы бирок алып саласыңар деп, алдырыш керек деп ачыгын айтып, Мамакеевдин жанындагы ошол жерге частный клиникага кирип, ошол жактан түшкөнбүз. Ноябрдын баласына жума күнү Талайбеков Салман, Алтынбекович Салман балам дүйнөгө келди 6-чы роддомдон. Саат 11:12:30 төрөлгөн менин балам. Ага чейин баарын даяр болчук, баарыбыз. Бага бизге айткан, кесарево кылып төрөйт деп. Ошо менен операция болуп, операциядан кийин балам реанимацияга түштү, келинчегим да реанимацияга түштү. Ошентип 4 күн ичинде баламды реанимациядан 1 суткадан кийин реанимациядан чыгарып, энесинин жанына алып келди. Алып келип берип, ошо баламдын артын грыжа бар экенин, башында суу бар экенин баарын билип, кагаздарын баарын жазып беришти. Анан ошодон бир 12 күн, жок, 1 жума өткөндөн кийин баламдын атын койдук Салман деп. Азан чакырдык, оң кулагына азан айтып, сол кулагына комат айтып, атын коюп, анан чачын алдык шарият боюнча. Анан ошонун кечинде эле башын билип калдык. Башын чоңоюп, мындай өсүп жатканы бизге дана көрүнүп, сүрөткө тартып, анан биз жалга сүрөтүн врачтарга жибердик. Врачтар срочно алып келгиле деди. Алып бардык, баланы реанимацияга киргизди срочно. Артынан белинен да суу агып кетиптир. Ошону түндө көрдүк 12:30. Ошол больницада 12 күн реанимацияда жатты балам. Операция кече эмес, наркы күнү Питер менен сүйлөштүк. Питер башына 400 000, белине 500 000 тяжелый операция кылабыз деди. Ошо андан ал операциясына гана деди. Анан дагы бул балага лечениясына дагы көп акча кетет экен. Башка жактар менен дагы сүйлөшүп жатабыз. Турция менен, Москва менен, башка мамлекеттер менен дагы сүйлөшүүлөр болуп жатат. Бул баланын азыр в данное время башы, бели, анан буту чувствовать этпейт. Колуңуздардан келишинче жардам бериңиздер. Ушу сооп ишке себепкер болуп калыңыздар. Сиздерден суранабыз. Аллах ыраазылыгы үчүн жардам бериңиздер. Ушу балам аман эсен бутуна туруп, ушу балам башка балдарды болуп чуркап, башка балдарды болуп жүрсө экен деп аябай тиленем мен. Алтынбектин жаңы гана төрөлгөн бөбөгүнүн башына суу толуп, анан белинде гыржасы бар экен. Мындай бөбөгүн жоготуп алуу коркунучта турган мекендештин кайрылуусун кантип элге жеткизбей коелу.
ошонун грыжасы спинномозговая грыжа бар экенин билген эмеспиз. 38 неделясында бизге гидроцефалия деп айтышты да, УЗИ. Шамил деген. А бул белим жөнүндө вообще билген жокпуз. Бирок кызым ичим ооруп атат деп 6-чы роддомго алып бардык. Алып барсак, киргизип айтышты, муну кесарево сечение кылабыз деп. Эмне үчүн десек, ушу баланын белинде грыжа бар дейт. Спинномозговая грыжа деп коюшкан. Ошентип 6 ноябрда операция кылышып, кесарево кылып, дүйнөгө Салман келди. Салман келгенде биз ойлодук, мен оюмча ойлодум да, кичкене нерсе экен деп. Мен бүгүнкү күнгө чейин карай албайм бул баланы. Сүрөттөн көрөм, бул жарасын, мындай карай албайм. Кыйналып бүттүк. Действительно, ошо төрөлгөндөн бери жаныбыз тына элек. Кайрымдуулук ошо иш болсо жардам бериңиз, ушу балагачы, сураныч. Салманыбыз басып кетсин. Ушу операциясын кылдырып алсак, аман эсен. Чет мамлекетте кылалык деп аракет кылалык десек, ушу каражат жетпейт. Ушу кичине каражаттан ушу чет мамлекетке алып барып операция кылганга. Ушу элден суранычым. Ушу кыргыз элимден суранычым ушуда, ушу балам үчүн. Кыйналды. Бияқта мына булар да кыйналып атат. Болсо сурабайт элек. Ошо жок үчүн сурап атабыз. Ошо элим бар үчүн сурап атабыз да. Ошо элге кайрылуу ушул каражат менен жардам беришсин суранабыз. Салман ысымы бар бөбөгүбүз мындай оор дарт менен төрөлүп, азыр чет өлкөгө операцияга муктаж болуп турган кезде жаңы гана жашоого келген наристеге жашоонун даамын татып калууга себепкер бололу. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Бүгүнкү күндө калкыбыздын ичинде, элдин, журттун арасында кайгылуу кайрылуулар бүгүн күн санап болуп аткандыгы бизди өкүндүрөт. Бирок ошол эле учурда мындай бир колдон келген баардыгына жардам бергибиз келип жатат. Бирок өкүнүчтүүсү анын баардыгына мындай бир колдон келген нерсени жасаштык дагы кыйынга туруп атат. Ошон үчүн баардык ушул кайрылып аткан бир туугандардан мен сөз башында кечирим сурайм. Себеби сиздерге көңүл жылытарлык жооптор болбой жаткандыгы, бул нерсеге биздин эле эмес, өкмөттүн дагы алы жетпей турган чак. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, мындай мезгилде бизге биримдик, ынтымак өтө зарыл болуп турат. Ынтымактуулугубуз менен, биримдүүлүк менен гана маселе чечип келген элбиз, журтпуз. Кыйынчылыкта бирибизди таштаган эмеспиз. Ошондуктан таштабастан, мына азыр Алтынбектин кичинекей ымыркайы Салмандын акыбалы өтө оор экендиги баарыбыз көрүп турабыз. Ошондуктан колдон келген салымыбызды салып, кошумчабызды кошуп, ушул жаш мына кичинекей келген ымыркайдын бул жалганда жакшы жашашлыгына себепкер болсок, мен ойлойм, жараткандын гана ыраазычылыгын гана табабыз. Ошондуктан баардык бир туугандар келиңиздер. Караңыздарчы, өтө оор акыбал болуп турат. Өзүбүзгө салыштырмалуу карай турган болсок, эч бир ата эненин алдында балдары кыйналбасын. Тиши ооруп, зыркыраса жүрөгү зырылдайт. Ошон үчүн кыргызда бекер айтылбайт. Баланын билеги ооруса эненин жүрөгү ооруйт дейт. Ошондуктан жүрөгү ооруп аткан мынакей ушул энеси турат жанында мөлтүрөгөн жашын төгүп, колдорунан башка эч нерсе келбей турат. Бирок келгени сиздин, биздин көрүп атып, сиз мына биз дагы кайдыгер болбосок, бул үй бүлөдө жарыгы чачылып, ушундай сүйүнүч менен ушул операцияга деген акча чогулуп, ойлору орундалып, ушул операциясы ийгиликтүү болуп калса деген чоң үмүт турат. Ошол үмүттү орундатыш мүмкүнчүлүгү сизде да бизде да турат деп ойлойм. Себеби ал нерсени орундатыш үчүн биздин аракет салымыбыз керек болуп турат. Куру сөздөн биздин аракетибиз зарыл. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, келиңиздер, Салмандын жакшырып кетишине себепкер болойлу. Баарыңыздарды кайрымдуулукка, боорукерликке чакырам. Эч бир үйдө эч бир наристеси оорубасын, эч бир жан оорубасын. Бирок жөн эле куру эмес, мындай бир кол сунуу менен жараткандан көп үмүткөр болойлу. Аллах Таала баарыңыздарга амандык, ден соолук берген болсун. Байыртадан ата бабаларыбыз кыргыз каны жүгүргөн мекендештерди таштабай келген. Урматтуу кыргыз элим, жарык бул жашоого жаңы гана келген Салман бөбөгүбүзгө сиздин жардамыңыз керек. Кайдыгер карабай, колдон келген салымыбызды кошууга кайрымдуу болкум.